Саламатсыздарбы, достор. Демократия курсун ушуга чейин угуп келдик. Биз 7-8 теманын алкагында бир канча лекцияларды өткөрдүк. Эми курсубузду бүтүрөбүз. Азыркы кез бул видеобузда ушул негизги темалар боюнча жана негизги тыянактар боюнча бир кыскача сөз кылып, демократия жөнүндөгү курсубуздун корутундусун кылалы. Биз демократиянын башынан баштаганбыз, бул аныктамасы. Демократия деген эмне деген суроого жооп издеп, ошондой эле биз бул түшүнүктүн татаалдыгын, көп жактуулугун, көп аспектилүү түрүн, табиятын баса белгилегенбиз. Бирок баарысын алып келгенде демократиянын бир канча принципиалдуу бир негиздери бар экенин айтканбыз. Бул биринчи кезекте демократияны аныктоочу өзгөчөлүк. Башка саясий формалардан айырмалаган өзгөчөлүк бул бийликтин булагы болуп эл болгондугунда. Бийлик принципиалдуу деңгээл, теориялуу болуп философиялык деңгээлде дейбизби, бирок сөзсүз түрдө айкын айтылып жана кабыл алынган принцип болуш керек. Бул деген ошол бийлик элден келип чыгыш керек. Эл бийликтин булагы болуш керек. Бул деген башка сөз менен, термин менен айтканда, суверенитет принциби. Биз айтып, суверенитет деген сөздү же суверендүү мамлекет деп биз жөн гана ошо эл аралык чөлкөмдө көз карандысыз өлкө деп жүрөбүз. Бирок суверенитет деген сөздүн мааниси бул ушу бийликтин булагы деген сөздү билет. Ошо демократия деген бул сөзсүз түрдө элдик суверенитет деген принципке байланган. Ал принцип жок болсо, камсыз болгон болсо, анда демократия жок дей берсек болот. Элдик суверенитет кантип ишке ашат же кандай формада ал практика жүзүндө орун алышы мүмкүн. Бул жагынан эки принцип же эки шарт деп айтканбыз. Эки шарт болушу керек. Биринчиден, бийликте турган кишилердин жалпы эл алдында тарткан жоопкерчилиги же англисче accountability дейбиз. Бул деген элдин баарысы, бизде Кыргызстанда 6 миллион эл болсок, Америкада 300 миллион эл болсо, Японияда 120-150 миллион эл болсо, элдин баарысы бийликке катышы мүмкүн эмес. Элдик суверенитет деген принцип катары айтылганы менен түздөн түз бийликти алып барууда биз чоң өлкөлөр, чоң мамлекеттер болуп калганыбыз тоскоолдук болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө бизге бийлик керек. Биз бийликке ошол башкаруу укугун берип, ошол укукту пайдаланууда жана башкаруу вазифасын аткарууда бийлик эл алдында жооп бериши керек. Бул эң негизги болгон шарт, эки шарттын бири. Экинчи шарт болсо ошол эле биринчи шарттын күзгүдөгү көрүнгөндөй тескери жагы. Бул деген элдин өзүн өзү башкаруудагы, чечим кабыл алуудагы түз же кыйыр жолдор менен катышууга болгон мүмкүнчүлүгү. Башкача айтканда, бийлик эгер эл алдында жооп берчү болсо, эл бийликти жоопко тартуу үчүн кандайдыр бир механизмдер менен, принциптер менен же институттардын негизинде катышууга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Элди жөн гана үйлөрүндө отургуза коюп же телевизордун артында отургуза коюп жооп беремиш болгон, бул албетте мааниге ээ болбогон оюн болмок. Чыныгы жоопкердик тартуу үчүн бийлик эл ошо саясатка, коомдук чечим кабыл алууда, коомдук чечим кабыл алгандарды тескеп, сын пикирин айта билүүдө ошо катышууга болгон мүмкүнчүлүктөрү, каналдары болушу керек. Бул ушул эки принцип жана бир принцип жана эки шарт биз үчүн ошо эң эле кыскартылган, эң эле жана аз убакыттын ичинде түшүндүрчү болсок, демократиянын маңызы ушул деп айтсак болот. Анан жада калса, андан ары бир топ нерселер бар. Бул демократия деп биз буга чейин эркиндикке тиешелүү дейбиз, теңдикке тиешелүү дейбиз, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жана башка толтура принциптерди айтып келебиз. Ушулардын баарысына албетте демократиянын тиешеси бар, бирок ар бир ушул принцип, ар бир коомдук жагымдуу максаттарга
түздөн түз демократия берет ушуну. Демократиянын сөзсүз түрдө жыйынтыгы адилеттүүлүк болот, же сөзсүз түрдө жыйынтыгы толук эркиндик болот деген бул албетте өтө бир тайыз же үстүртөн гана болгон ремарка болмок. Демократияны түшүнүү үчүн анын комплекстүүлүгүн, анын татаалдыгын жана толтура жүздөгөн институттардын негизинде гана иш алып барыла турган система экенин түшүнүүбүз абзел дедик. Ошонун негизинде жана ар кандай максаттардын, ар кандай коомдук тилектердин көптүгүнүн натыйжасында демократиянын өзүнүн да түрлөрү көп экенин баса белгилегенбиз. Бул деген мисалы үчүн либералдык демократия болобу, коммунитардык болобу, республикалык болобу, конституциялык, шайлоо демократиясы жана башка. Эсептей берсек, ондогон демократиянын түрлөрү айныкталып келет буга чейин. Булардын баарысын айтуунун биз үчүн азыр мааниси эмне? Бул деген кайсы гана коомдо биз күнүмдүк жашоодо бир проблема көрүп калсак, бир терс көрүнүштү байкап калсак, сөзсүз эле түрдө бул ушул проблеманы демократия чечмек дегенибиз туура эмес болмок. Ошону эле сыңарындай кайсы бир проблеманы көрүп, ай демократия ушуга алып келди дегенибиз дагы өтө чоң орой адашуу болуп калмак. Аныктагандан кийин биз демократиянын кыскача бир тарыхый жолун басып өттүк. Бул деген жазылып калган тарыхтын негизинде, мисалы үчүн Афин демократиясы деген биздин демократиянын бешиги деп эсептеп, ошол аларда кандай болгон, демократиялуу башкалуу аларда кандай болгонун айтып, кээ бир лидерлеринин аттарын атап кеткенбиз. Перикл деген мисалы үчүн демократияга ал кичинекей байыркы коомдорду түздөн түз ар бир жаран катышкандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Жана алардын демократиясы азыркыга салыштырмалуу башкача болуп, түз демократия деп айтканбыз. Түз демек ошол ар бир жаран түздөн түз чечим алууда, саясий башкарууда катыша билген, катышып жүргөн демократиялык система дегенбиз. Алардан кийин албетте демократия бир топ кыйынчылыктарга, ар кандай кубулуштарга кабылып, жаңы доорго чейин алып келдик. Жана жаңы доордо дегенде өзгөчө жана агартуу доорунан баштап демократия деген бул элдин баарысы билимдин негизинде, коомду жакшы түшүнүү, критикалуу ой жүгүртүүнүн негизинде саясий агент болуп, саясий бир актор болуп, өзүнүн бийлигин кайсы бир деңгээлде башкарып, бийликке ар кандай аша чапкандыктарга бөгөт кое баштаганын жаңы демократия деп тааныдык. Жаңы доордогу демократия деп айттык. Жаңы доордогу демократиянын ар кандай өзгөчөлүктөрүн айттык. Мисалы үчүн негизги принциптерин айттык. Мисалы үчүн бийликтердин бутактарга бөлүнгөндүгү жана ошол бутактардын бири-бирине болгон балансы жана контролдук механизм максат болгондугунда. Жана мыйзам үстөмдүүлүгү, негизи эле мыйзам менен демократиянын мамилеси, бири-бирине болгон тиешеси эмне экенин сүйлөштүк. Демократия менен экономикалык өнүгүүнүн тиешесин сүйлөп, ошолдо айтканбыз, демократия бул сөзсүз түрдө эле элдерди байытып жибербейт деп айтканбыз. Демократиялык башкаруу бул сөзсүз бизди өнүккөн мамлекеттердин катарына кошо коет деген өтө жөнөкөй жана өзүбүздү өзүбүз алдастоо болуп калмак дедик. Анан дин маселеси дедик, улут маселеси дедик, жана башка ар кандай нерселерге демократиянын тиешеси кандай экенин сөз кылып келгенбиз. Булардын баарысынын түпкүрүндө бир ой жатат. Бул деген демократия бул башкаруу принциби. Бул субстанттык же маңыздуу бир гана идеяны, бир гана идеологияны аркалаган принцип эмес. Демократиялуу мамлекеттер же демократиялык башкарууга ээ болгон мамлекеттер бай да болушу мүмкүн, кедей да болушу мүмкүн. Эркиндик деңгээли өтө бийик да болушу мүмкүн, азыраак да болушу мүмкүн. Демократиялуу мамлекеттерде улуттар же диндер арасындагы мамилелер ар кандай болушу мүмкүн, өтө алгылыктуу жана теңдик деңгээлинде болушу мүмкүн, же тескерисинче кандайдыр бир пропорционалдуу, квоталык системаларга ээ болушу мүмкүн. Бирок
баарысынын негизинде демократия эмне берет десек, механизм катары, башкаруу механизми катары биз айта кеттик, бул демократия коомдун ичинде боло келген ажырымдарды, конфликттик потенциалды тынч жол менен чечүүнүн, баардык тараптарга алгылыктуу, компромисстик, мунасалуу жол менен чечүүнүн бир механизми деп айттык. Башкача айтканда, демократия бизге нанды оозубузга салып коюшу мүмкүн эмес. Бирок ошо нанга жетишүүнүн жолдорун бизге демократия камсыз кылып берүүшү абзел. Анан эң акырында биз ошо демократия куруу өзү эмне экен, демократиялык мамлекеттер кайдан пайда болот жана кантип пайда болот деген суроого кайрылып, демократизация же демократиялашуу маселесин талкууладык жана бул жаатта дагы ар кандай кемчиликтер, ар кандай кыйынчылыктар болуп атканын белгиледик. Өзгөчө акыркы кезде көптөн бери калыптанып калган, өнүгүп калган демократиялардын арасында да демократиялык кризис деген түшүнүк пайда болгонун. Өзгөчө булардын арасында ушул демократия ар кандай популисттик басымдарга, популисттик саясий кадамдарга кабылып, ошолордун курман болуп калып аткан кырдаалды, кубулушту баса белгиледик. Эң акырында болсо, биз Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетке кайрылып, ошо Кыргызстанда демократия эмне мааниге ээ экенин, Кыргызстандагы демократиянын ордун, акыбалын жана келечегин кыска өлчөмдө сөз кыла кеттик. Эми болсо, ушунун баарысынын негизинде эмне деген корутунду менен биз кош айтабыз бири-бирибизге. Менимче бир нерселерди мен өзгөчө баса белгилемекмин. Бул деген биринчиден демократия дегенди биз ураан катары, бир кыска бир сөздүү чакырык катары же фанатизмге жол берген бир слоган катары карасак, бул биздин демократияга болгон кыянаттык кадамыбыз болмок. Демократияны ураан чакыруу менен гана же көкүрөктү кагып, ушу мен демократмын же биз демократия куруп атабыз деген үстүртөн сөз менен гана алып барчу болсок, албетте биз акыр түбү ошо демократиянын легитимдүүлүгүн алсыратып, демократияга болгон ар кандай доолорго, дооматтарга жол ачып коймокпуз. Демократия деген бул өтө ырааттуу, конструктивдүү, узак мөөнөттүү жана көптөгөн адамдардын, көптөгөн институттардын бирге иштешүүсүнүн гана негизинде орун ала турган башкаруу механизми. Бул деген бири-бирибизди жемелеп, бири-бирибизди урушуп, талаша турган бир конкреттүү нерсе эмес. Бул жөн гана механизм, институттардын бир өзгөчө системасы. Буларды куруу мындай маселеде көкүрөк кагуу эч кандай жакшылыкка алып келген эмес. Анын ордуна биз эгер чындыгында демократиялык бийлик курабыз десек, анда биз сөзсүз түрдө демократиянын табиятын, негизи эле кайдан келип чыгат жана эмне шарттарга түздөн-түз байланышкан маселе деп түшүнүүбүз зарыл. Демократиянын маңызын түшүнүшүбүз керек. Башкача айтканда, демократияны курууда эмнени максат кылып атабыз? Демократиянын убадасы эмнеде бизде? Реалдуубу же идеалдык бир утопиялык ойлорду карматып турабызбы? Бул маселелерге биз критикалуу ой жүгүртүп түшүнүүбүз өтө зарыл. Анан оң жагында, сол жагында, өйдө төмөн жагында бар жагын бир сабырдуулук менен, кылдаттуулук менен түшүнүүбүз ошо демократияны куруудагы бирден бир керек болгон шарт деп түшүнүүбүз керек. Демократиянын тарыхын билбеген кезде да демократия кайдан келип чыкканын жана кандай институттар демократия үчүн сөзсүз түрдө керек болгон нерсе экенин түшүнүүбүз өтө зарыл. Жана эң акырында айтчу нерсе, бул демократия бир куруп койгондо эле жүрүп кете бере турган бир машине же аппарат эмес. Машинелер да бузулат эмеспи?
Демократия анда ого бетер. Демократия деген кайсы бир деңгээлде бир назик механизм. Демократияны кармануу, аны колдонуу жана стабилдүү бир формада кармап калуу бул күнүмдүк иш. Ар бир жарандын, ар бир топтун, ар бир институттун, ар бир партиянын жана башка акторлордун милдети демократияны кармануу. Эмне үчүн баарыбыз ушул максатка байланышыбыз керек? Эмне үчүн ар бир жаран же ар бир топ демократияны сактап калышыбыз керек экен, бул биздин милдетибиз экен деп ошол ой менен жашашы керек. Бир гана бул суроого бир эле жооп. Анткени демократия урап калчу болсо, демократияны жоготчу болсок, анда такай ошол милдетин таштап койгон жаран, милдетин таштап койгон топ жаман бийликке кабылып, адилетсиздикке кабылып, эркиндиктерин жоготуп калуусу толук ыктымал. Демократиялуу бийлик, демократиялуу бийликтин механизми бул ошондой ар кандай опурталдуу терс көрүнүштөрдөн арылуунун бирден бир азыркыга чейин цивилизациянын жетишкен бирден бир рецепти деп карасак болот. Бул деген албетте эң акыркы нерсе бул жарандар маселесине алып келет. Демократия деген бул башка кандай гана режим болбосун, монархия дейсиңби, авторитаризм дейбизби, тоталитаризм дейбизби, башкалардын баарысында бийлик гана мааниге ээ. Демократияда болсо жарандар мааниге ээ. Жарандардын сапатына жараша, жарандардын кылган ишине жараша жана ээ болгон түшүнүктөрүнө жараша демократия же бар же жок болот. Бул деген албетте ар бир жаран, ар бир ушу жакшы мамлекетке, жакшы бийликке умтулабыз дегенде ар бир жаран ошол маселени туура түшүнүп, өзүн өзү жарандыкка үйрөнүүгө, билим алууга аракетин кылып түртүүгө милдеттүү. Биз ушу демократия курсун ушул сөз менен бизге өзгө максат, тапшырма коюу менен бүтүрүп корутундулап койсок болот. Анда жакшы туруңуз, мени менен бирге болгонуңузга чоң рахмат. Келечекте жакшы жашоого жана адилеттүү мыйзам негизинде болгон мамлекет курууга албетте баарыбыз ортоктош болуубузга тилектешпиз. Жакшы туруңуз.